Эфирде Элдик медиа сайтынын күндүзгү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Бизди Элдик медиа сайтынан жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Азыр күндүн жарымындагы алгачкы сааттарда алынган жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында шашылыш билдирүү таратты. 21 февралдан тарта 23 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү тобокелдиги бар. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосундагы аралык 500 метрга сакталуусун эскертет. Эртеңки күнгө чейин туруксуз аба ырайы күтүлүүдө. Бүгүн Чүй, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаайт. Ал эми бүгүн эртең Ысык көл жана Нарын облустарында кар жаап, жолдор тайгалак болот. Мындай туруксуз суук аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Катуу жаан жааган убакта автожолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, автоунааларда кыймылдоосун кыйындатат. Массалык маалымат каражаттарынын өлкөдө катталган оор кылмыштуулукту чагылдыруусуна тыюу салуу керек. Бул боюнча депутат Дүйшөн Төрөкулов айтып, өкмөткө кайрылды. Анын айтымында акыркы күндөрү социалдык тармакта оор жаракат алган жарандардын сүрөтү ачык жарыяланып, кылмыш окуялардын чоо жайы дагы кенен маалымдалып калды. Бул өз убагында регионалдык кастыкты козутууга алып келет дейт. Андан тышкары Ички иштер башкармалыгы жана Саламаттыкты сактоо министрлиги оор кылмышты жарыялоодо жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү аны жайылтууга тыюу салуусун сунуштады. Массалык маалымат каражаттарына чыккан оор кылмыштар тууралуу маалыматтарды социалдык тармактардан колдонуучулар тарабынан тилекке каршы бүгүнкү күндө ар кандай регионалдык бөлүнүүлөргө жол берип жатат. Азыркы учурда социалдык тармактарда өзүңүздөр билесиздер, кимдер гана отурбайт. Ар кандай оор кылмыштар тууралуу маалымат жайылтуу өспүрүмдөрдүн калыптанып келе жаткан психологиясына терс таасирин тийгизүүдө. Мамлекеттик расмий органдар, Саламаттыкты сактоо министрлиги, өзгөчө Ички иштер министрлиги эл арасында терс маанай жарата турган оор кылмыштарды массалык маалымат каражаттарына расмий булак катары маалымат таратпоо боюнча чектөө иш-чаралары иштелип чыкса жакшы болот эле. Урматтуу Аширбек Мойдунович, кайрадан иштелип чыгууга жөнөтүлгөн бузуулар кодексине ушул норманы киргизүүнү сунуштайт элем. Ошондой эле бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандан кирип жаткан азык-түлүк жашылча жемиштерге фитосанитардык көзөмөлдү шылтоолоп, биз тараптан бара жаткан картошкалар Казак аймагына кирүүгө тыюу салынды. Эмне себептен ушул маселеге жол берилип жатат деген суроо өкмөттүн өкүлдөрүнө узатылды. Бул боюнча Казакстанга болгон иш сапарда президентибиз ар кыл тоскоолдуктарды чечип келген. Былтыр мындан 1 жыл мурун соода 10 тонна, 100 тонналаган азык-түлүктөрүн өткөрө албай кайра зыян тартып артка кайтып келген учурларды депутаттар баса белгилешти. Айыл чарба продукцияларына картошка, алма, хурмага фитосанитардык карантин кийирип атат да, ошондо кийирилди. Бул маалыматында айтылып атат, мына 2018 жылы 2 айда мына январда 465 ушундай случай болду. Ушул карантиндин талабына жооп бербеген продукция Кыргызстандан кирген депчи. Анан дагы бир жагын карап көрсөк, мында кандай болуп атат өкмөт? Биз деген бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз, Евразиялык экономикалык союздун мүчөсүбүз. Алар деген бизге алдын ала айтып бир анан кириш керек эле да. Түшүнүксүз болуп атат дейм. Кандай болот? Дагы мына биздин дыйкандар, фермерлер анысында кыйналып атат. Кылым аферасы аталган жылуулук электр борборун оңдоп түзөө иштерине 386 миллион доллар сарпталган эмес. Болгону 275 миллион доллар болгон. Ортодон 111 миллион доллар сол чөнтөккө кеткен. Ал эми ошол акча тагыраагы 111 миллион доллар карапайым элдин чөнтөгүндө болгондо эмне кылышмак? Шаардыктарга суроо салып көрдүк. 11 миллион доллар болсо менде ар бир айыл өкмөткө жеке ишкерлер үчүн кредит берилмек. Жеке ишкерлер үчүн эмен өнүктүрүү үчүн, мал чалбачылык өнүктүрүү үчүн же айыл чарба өнүктүрүү үчүн кредит бермекмин. 7%-тан эмес, как мамлекет бергенде 1-2% менен бермекмин. Бирок бул уурдалып кеткен акчаларды кийин төлөйбүз да, жаш мунча, анан ушуга кандай чара көрүлсө деп ойлойсуз? Менин оюмча мораторий кылыш керек.
10 жылдын ичинде бирде кредит алып баш керек Кытай мамлекеттен. Ошого макул. 1 миллион сомуңуз болсо мүмкүн элге жардам беребиз. Кантип мисалы? Мисалы азыр эметем жетим жесирлер деген бар, турмуштан кыйналгандар бар. Мүмкүн ошолорго жардам беребиз. Мүмкүнбү? Жардам бербеймин. Мындай уверенный. Ачка отурган балдар бар. Айылда канчалагандар отунга жетпей, сууга жетпей жүргөндөр бар. Ошолорго жумшалмак. Ошого жумшамакмын. Мисалы үчүн. Дагы? Анан ошо кара-картаңдарга, мисалы үчүн өмүр бою иштеп жүрүп биртике гана акчага чыккан пенсионерлер бар. Же кийсе кийимине жетпейт, иссе тамагына жетпейт, же тиги эмелерине төлөйүн десе ага жетпейт. 11 миллион аябай көп экен да мисалы. 11 миллион деген бир жылдык мисалы үчүн пенсионерлер жанакы инвалидтердин акчасын кете турган акча да айнаңда. Кичине уялып койсо бол анан кайра эле болбой эле кайранан элге төлөп атат. Ошо 11 миллионду алсын дагы Кытайдын карсынан кутулсын. Ошону да биздин балдар бизден уурдап атпайбы? Эне атасын уурдап атат. Балдарын жана жетим балдардын рызкысын уурдап атат. Вообще уят деген бош. Билим берүүдө мисалы үчүн окуучулардын жанагы кем укталбаган, турмуш шарты өтө начар жагдайда жашаган ата-энелер бар. Ошолорго таркатып үй жокторго жардам бермекчи. Үй жокторго? Япониянын Токио шаарында өтө турган Олимпиадага Кыргызстандын спортчулары дагы катыша турган болду. Быйыл биздин өлкөнүн спортчулары көп мелдештерге барышат. Эл өкүлдөрү өкмөттүн спорт агенттигине толук каржылоо маселесин чечип берсеңиздер деген сунушун айтты. Жакын арада Дүйшөнкул Шопоковдун атына мелдеш өтөт. Бирок тилекке каршы кыргызстандык спортчулардын тагыраагы боксчулардын машыга турган залы жок. Келечекте чемпиондор тарбияланып, дүйнө чемпиондору чыкчу куттуу жерде куруп берүү зарыл экендиги айтылды. Ашырбек Мойдунович, ушул маселени мына уже Кыргызстан бокс боюнча курама командасынын бүгүнкү күндө залы жок. Ошол жерде тез арада капиталдык ремонт кылып, кайра ошону калыбына келтирип берсе, мен ойлойм ошол жерде келечекте чемпиондор тарбияланат. Эмне үчүн дегенде мен жана атын атап айтып кеттим. Булар дүйнөнүн чемпиону болгон бокс боюнча. Ошол залды тез арада капиталдык ремонттон өткөрүп берген менде сунуш берет элем. Бүгүнкү күндүн жарымында алынган маалыматтар ушулар болду. Сиздер менен студияда мен Наргиза Байөмүрова болдум. Саламатта туруңуздар.